урматтуу депутаттар, мыйзамга тиешелүү суроолорду берсеңиздер. Суроо берүү үчүн Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти. Урматтуу министр, мен өткөндө комитетте дагы бергенмин ушул суроону. Жооп ала алган эмесмин. Башка суроо. Камбар-Ата 2-нин экинчи агрегатын ишке киргизүүгө канча каражат керек? 110 миллион. Мына караңыз. Болгону 110 миллион доллар керек, туурабы? Я? А биз 30 жылдан бери 2 миллиард доллардан ашык тек гана электр тармагына алдык. Энергетика тармагына. Камбар-Ата 2-ге окшогондон 20 ГЭСти куруп койсо болмок экен. 10 ГЭСти куруп койсо болмок экен. Ушулар кайда кетти деген суроолор мыйзам ченемдүү да 2 миллиард доллар кайда кетти? Кумга сиңген суудай болуп. Азыр кесиптештер берип аткан суроо, мына караңыз, коррупция барбы десе жок дегендей кылып атасыз. Кыргызстандагы эң бай үй бүлөлөр бул электр тармагынын жетекчилеринин үй бүлөлөрү. Эң бай үй бүлөлөр. Экинчиси бажыкана, үчүнчүсү прокуратура, анан сот, милиция. Мен өткөндө сизге суроо бердим, калктын канча карызы бар сиздин алдыңызда деп. Сиз айттыңыз, бир тыйын да карызы жок деп. Убакытты токтотсоңор жигиттер. Туурабы ушул? Халктын Калктын карызы жок сизде. Халк ай сайын төлөйт. Эски карыздары бар, эски карыздар. Бүгүнкү күндө халк убагы менен төлөйт электр энергия акчасын. Эми караңыз. Эми караңыз, урматтуу министр. Долбоордун алкагында тарифтердин чыгымдарын ордун толтуруу үчүн ушул карызды алып атабыз деп атасыңар. Кимдер карыз? Мен өткөндө сурадым, дагы сурайм. 3 эң чоң ишкананы айтыңызчы, кимдердин карызы бар? Бүгүнкү күндө 3 чоң ишкананы алсак, карызы бар, бирок банкрот болуп жабылып кеткен карыздары бар, ишканалар бар. Кимдер ошолор? Эме бар, кайсы карыздары бар, кайсы компаниялар бар? Адахан Кимсанбаевич, азыр 1 мүнөт. Уланта берели, азыр мен айтып берем сизге. Силер билишиңер керек да айланайын. 3 чоң карызкер ким экенин билбесеңер. Анан мына эл аралык фонддорду түзүп эле акчаны ала бербестен, мына ушул фонддор менен түздөн-түз ГЭС куруу акчаны ошого алуу керек. Мына Абу Даби менен биз ратификация деп кайра-кайра келип атат, биз четке артка кайтардык. 1 миллиардта чейин эмне тартабыз дейт. А эмне үчүн ушуну ГЭС курууга түздөн-түз максаттуу тартса болбойт? Адахан Кимсанбаевич, сизге мына өткөндө да суроо бергенсиз, мен ошо боюнча жооп берип коеюн. Жана 137 миллиард деген каяка кеткендеринин менде баары бар. Баарын айтып бер десеңиз, эң чоңдорун айтып коеюн. Бул Датка Кемин линиясы, эң чоңу, Каса-Миң долбоору и тесттин модернизациялоо долбоорунда бул эң чоң кредиттер. Калгандары Айгүл-Таш Самат линиясы, Баткен областынын электр менен жабдууга жакшыртуу линиясы, Бишкек Ош шаарынын электр менен камсыздоо, Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоо жакшыртуу, подстанцияларды куруу, ушунун баары чогулуп келип 137 миллиардка барабар болгондо, мына бүгүнкү күндө алган карыздардын баары. Бул 2 миллиард доллардын тегереги андан да көп болуп кетип атат. Баягы 3 ишкананы айтсаңыз. ГЭС жана сиз айтып аткан ГЭС курууга ар бир компонент, ар бир кредит өзүнүн мындайча айтканда адреси менен келет. ГЭС курууга мына Камбар-Ата 2-ге мына 110 Евразийский банк развития 110 миллион доллар бөлүп берген. Ошону азыр бүгүнкү күндө ГЭС курууга иштетип атабыз. Биринчи агрегатын эч кимден бир тыйын албай эле Кыргызстан өзүнүн күчү менен курду эле. Камбар-Ата бир жөнүндө айтып атасыздар. Эки жөнүндө. Ооба. Бирөөдөн бир тыйын албай. Бирок азыркылар кыйкырып атпайбы, 30 жылдан бери биринчи жолу куруп атабыз деп. Карызга алып алып. Ошол кезде бир тыйын карыз албастан Кыргызстан өзү курган ошол биринчи агрегат. Эми Адахан Кимсанбаевич, бул 90 мегаватт 3 маалый ГЭСтин тегереги. Буну мына бүгүнкү күндө бюджетте эле бир тыйын албай Баласаруу ГЭСин 30 мегаватт куруп атат. Ошондой эле. Андан тышкары дагы бир
эки үч компонент Кара Көл ГЭСи, Орто Токой ГЭСи деп аяка 30% үлүшү менен кирип куруп атат. Бул эми бул кичинекей эле ГЭС 100 мегаватт деген мындайча айтканда бир чоң айылдын эле потреблениясы да. Ошону жолдош министр Чоң ГЭСтерге Адакан Кимсанович, мисалы үчүн могу Камбарата 2 деген бул чоң мега проект. Бул Камбарата бүт 1. биздин Кыргызстандагы потреблениянын жарымын жабат да ошондо. Камбарата 1 ал. Ошону бирди айтып атам. Сиз 2 деп атасыз. Ошону сиз айтсаңыз да так маалымат берсеңиздер. Биринчи жолу деп көп кыйкырбасак да. Буга чейин деле курулуп келген, мамлекеттин эсебинен курулуп келген. Биринчи жолу ташкын алып атат деген сөздөрдү абайласаңыздар дейм. Башкалар түшүнбөсө аларга айтып койсоңуз сиз, мынтип айтпаңыз экинчи болбой калат деп. Биринчи жолу болсо, биринчи жолу деп айтып атабыз да. Эми биринчи жолу Кыргызстан өзүнүн каржысы менен ошол Камбарат 2-ни баштаган деп атам мен. Биринчи агрегаты иштеп атат азыр. Туурабы? 30 жылдын ичинде биринчи жолу куруп атабыз деп кыйкыргандарга айтып атам мен. Ушуну айтып коюңуз. Маалымат туура эмес. 19-жылдан бери, ошондон бери биринчи жолу мына башталып аткан ГЭС жөнүндө айтып атам. Анда 19-жылдан бери 3 жылдан бери деп коюңуз да анда, 30 жыл деп айтпаңыз. Жок, 2009 деп атам. Дарт десе бара дейсиңер да эле айындар. 2009-жылы курулган. Ошондон бери курула элек. Бара келди. Андан бери 24 жыл өттү. 30 жыл деп кыйкыргандарды айтып атам мен. Ошолорго эскертип койсоңуз деп. Туура эмес маалымат деп. Адакан Кимсанович, эми курулбаган нерсени айтып атабыз. 30 жылдан бери ушул Камбарата 2ден башка эчтеке курулган эмес. Туура. Мына чынын айтканда, Туура. курулса баягынкы суукта элдин баары электр энергия менен отурмакта. Туура. Мен да ошону айтып атам. 800 миллион сом карыз бар дедиңиз, ошону айтыңыз 3 ишкананы. Ошону айтып коесуздарбы? Так. Жана сиз көтөрүп аткан маселе бүгүнкү күндө населениянын 60 миллион 064 карызы бар. Населениянын. Кайсы жердики, кайсы калктыкы? Бул мына Чүй, Бишкек, бүт областта бар. Ар бирин айтып бер десеңиз, айтып берейин. Чүйдө 9 миллион, Бишкекте 4 миллион, Таласта 10 миллион, Ысык Көлдө 5 миллион, 5 миң, 12 Нарында 12 миллион, 7 миллион Жалал Абадта, 9 миллион Ош Бесте. Баарын кошсоңуз 100 миллионго жетпейт экен. 700 миллион кимде? 60 миллион 084 миң сом. Ошол экен, 60 миллион. 800 миллион карыз. Калган 740 миллиону кимдин карызы? Мен кайсы 740 миллионду айтып атам? Сиз 800 миллион жалпы карыз бар да азыр сиздин алдыңызда. Электр керектөөчүлөрдүн. Мен 800 миллион деген жөнүндө айткан жок. Дедиңиз. Мен жазып отурам сиздин деген сөздөрүңүздү. Сиз сурадыңыз, населенияныкы канча карыз бар? Мен Мен населенияны эмес, айтып мага берем. чейинки кесиптешим сурады, канча карыз бар деди, сиз 800 миллион дедиңиз. Билбейм кайсы карыз жөнүндө айтып атасыз. Алтын карызын айтып берип атам мен сизге. Калтымыш экен. Ишканалардыкы 700 миллион экен. Кимдердики ошол ишканалар? Аз 1 мүнөт. Азыркы жана 3 ишкананы айтабыз деп өдүңөр, ошону айтып бергиле. Саламатсыздарбы, Адакан Кимсанович, генеральный директор НЭС Кыргызстан. Бул жерде карыздар боюнча айтканда, республиканский бюджетте 38 миллион, ондан 27 миллион сом республиканский бюджет. Андан сырткары местный бюджет боюнча 67,156 миллион сом. Ош областында, Ош боюнча теплоснабжениянын карызы 189 миллион 177 миллион сом. Кыргыз теплоэнерго 84,119 миллион сом. Бишкек теплоэнерго 4,9 миллион сом карыздар. Аппарат 5-чи микрофонду иштетип койсоңуз. Мындайда атайын башка жака буруп атасыңар да. Калктын силердин алдыңарда карызы жок. Керектөөчүлөрдүн карызы жок.
Себеп светти өчүрөбүз деп кыйкырасыңар, ошолор күйгүзөт. Мына кече комитетте көз сүйлөштүк го. Калктын сиздердин алдыңыздарда карызы жок. Мекеме ишканалардын карызы бар дедиңиз. Мен ошолорду сурап атам. 3 чоң мекеме ишкананы айтыңызчы, кимдер алар? Азыр атап кетпедимби? Азыр айтпадыбы? Теплоком, Кайсы теплоком? Ош боюнча теплоснабжение 189.177 миллион сом. Кимдин Ош, карызы ал? Кимдики? теплоснабжение. Кимдики ал карыз? Теплоснабжение. Теплоснабжение деген комбинат бар. Элди жылуулук менен камсыз кылган. Мен Ошонун электроэнергия карызы азыр айтып аткан сумма. Мен аны сиздерден азыраак билбесем дагы сиздерчелик билем эмне экендигин. Бирок ошолордун карызы эмнеден улам пайда болгон? Калктын алдындагы карызбы? Халк теплоснабженияга Карыз. теплого карыз, ал электроэнергияга төлөй албай атат. Жылуулукка карыз. Ооба. Жылуулук сиздерге карыз. Жылуулук бизге карыз. Жылуулукка биз электроэнергия берип атабыз. Жылуулук субсидия менен отурат. Мисал алсак, 1,5 миң сомго сатса, 4 миң сомго жылуулукту чыгарат. Ошонун карызы бүгүнкү күндө ушул. Өткөндө комитетте таптакыр башкача маалымат бергенсиз. Урматтуу министр мырза, мен Нурланбек мырза, биз комитетте карап чыкканбыз, мен позициямды билдиргем. Мына жердеги мен берген кесиптештеримдин берген суроолоруна так жооп болбой атат. Ошондуктан биринчи окуудан токтотушубуз керекпиз. Өзүнчө окуу жүргүзүшүбүз керек. Карыз алып эле атабыз, бул болбойт. Мына 2 миллиардтан ашып кетти карыз, электр тармагын алган карыз. 2 миллиард доллардан ашып кетти. Сунушум ушундай, рахмат. Ушуга жанагы карыз боюнча жооп берип коюңуз. Уруксат берсеңиздер, бул жерде биз кредитке алып аткан карызды элдин карызынан төлөө максатында деген жер жок бул жерде. Элдин карызы 60 миллион деген карыз, азыркы министр айтып өткөн карыз. Бул өндүрүлбөгөн карыз. Андан сырткары элдин карызы текущий эле карызыбыз бар, ай сайын 700 миллиондон. Бул 1-январь 23-жылга. Эл ай сайын төлөнөт, ал боюнча маселе жок. Ал эми алынып аткан кредит элдин карызын жабыш үчүн эмес, электроэнергетика жабдууларды алмаштыруу жөнүндө сөз болуп атат да. Азыр. Эми 6-чы микрофонду үйүз коела. Урматтуу төрага Нурбек Эмирбекович, регламентти сактайлы бересиз. Биз да жазылганбыз. Мен бардык коллегаларым сенен, бирок процедурныйга чыккандан кийин жооп берилбеш керек. Сиз муну жакшы билесиз. Сунушун берсин, анан токтотсун да. Рахмат. Эми урматтуу депутаттар, бу жерде спорный вопрос болуп калды. Элге да түшүнүктүү болуш үчүн, ошон үчүн мен жооп бергенге уруксат берип атам да. Эми 7 миллион элибиз бар, алар да түшүнсүн эми ушул канча карызы бар экенин. Ошон үчүн мен эме жооп бергенге уруксат бердим да. Кийинки сөз 2-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, аябай жазылгандар көп экен. Уже суроолор мына мен деле жазылган болчумун, суроолор кайталана баштады. Ошон үчүн мен сунуш берем. Суроо жоопту токтотуп туруп, добуш берүүгө өтсөк. Чек коюу боюнчабы же суроо жоопту Чек коелу анда. Коллегалар көпчүлүкүндө жок деп атышат, анда чек коелу жазылуу боюнча. Урматтуу депутаттар, сунуш келип чыгып атат чек коюу боюнча. Талкууга жоопко да. Талкууга жоопко. Суроо жоопко. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 39, каршы 6, баары 45, катталды 86. Сунуш өтпөй калды.